Билгениңди кыл. Кааласаң бактылуу бол, кааласаң бактысыз бол. Бактылуу болуш тандаш дагы өзүңдө, бактысыз болуш тандаш дагы өзүңдө. Менде эгер мен кааласам бардыгынан ыраазы болом. Толиядан дагы, Колиядан дагы, Эржандан дагы, Мухамматтан дагы бардыгынан ыраазы болуп, довольный болуп жашаш мага байланыштуу. Же бардыгынан наалып, неге бул проблемалуу мен үчүн, неге кайсы күнөөм үчүн тамдан таштайм, кана сарайга аяктандайм эле деш дагы мага байланыштуу. Кааласам бактылуу болом. Же бардык энергиямды ошо болбогон нерселерге сарптап бактысыз болом. Экөөнүн тең кылыш менин колумда, мага байланыштуу. Ошондуктан ар кимди күнөөлөп, налып отуруштан пайда жок. Билгениңди кыл. Бәрі өлесің. Аллах Таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга: "Эй Мухаммад, каалаганыңды кыл, бир күн өлөсүң" дейт. Бир күн өлүп кетесиң. Бәрі өлүп кетесиң. Билип кой өлүп кетесиң. Каалагандай жаша. Бәрі өлөсүң. Айтайын дегеним, бактылуу болуп жашашка эмне жетсин? Өзүңдөн, өзгөлөрдөн бардыгынан ыраазы болуп, ток болуп, нафси ток кармап, бактылуу болуп жашашка эмне жетсин? Сен каалоолоруң чексиз бүтпөйт эч качан. Сен ойлоруң токтотуп болбойт. Эгерде сен намкөр болсоң, шүгүр кылсаң, жарымданга тоесуң. Намкөр болсоң, Россиянын жарымыга дагы тойбойсуң. Дагы болсун деп турасың. Адам өзүн токтотконду билиш керек. Тико алганда Тико бул менин эң жакшы машинам, эң жакшы көргөн машинам дешти билиш керек. Тикодон чоңоюп Lexus болуп калды, Lexus менин эң жакшы көргөн машинам дешти билиш керек. Самолетто жүрүп калганда самолеттон мага өтөрү жок деп калыш керек. Адам ошо абалында ыраазы болгонду билиш керек жаратканга. Наалый берсе Алла зая берет, бактысыз боло берет. Бактылуулуктун сыры ар бир нерседен ыраазы болушта турат мекендештерим, наалышта эмес. Азыр арендада, квартирада турасызбы, же көчөдө жылаңач жүрөсүзбү? Туңгуйка батып проблеманын ичидесизби? Шүгүр кылыңыз ошо абалга. Өнөсүз, өсөсүз. Наалысаңыз, Кудайды күнөөлүү кылып көрсөтө берсеңиз, тескерисинче жерге киресиз.